Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында ЭЭП Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин делегация башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстанга келген өкмөт башчылары менен учурашып, баарын бириндик жөнүндө келишимге кол коюунун 5 жылдыгы жана Евразиялык интеграция идеясынын 25 жылдыгы менен куттуктады. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жыйындын күн тартиби актуалдуу экендигин белгиледи. Бүгүн кабыл алынган чечимдер максаттарды практика жүзүндө ишке ашырууга кошумча дем берет. Өкмөт башчыларынын атынан сөз сүйлөгөн Россия премьер-министри Дмитрий Медведев кеңештин Ысык көлдүн жээгинде уюштуруу жана өткөрүү үчүн чакырууга ыраазычылыгын билдирди. Ал бүгүнкү жыйында бириндиктин ишмердигинин актуалдуу маселелери, улуттуктан жогору жөнгө салууну түзүү маселелери талкуулангандыгын кошумчалап, баардык маселелер оң нукта чечилерине үмүтүн билдирди. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков ЭЭП Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин катышуучуларына биримдиктин өнүгүүсү жана бекемдөөсү үчүн жемиштүү иштөөсүн, ошондой эле Ысык көлдө жагымдуу убакыт өткөрүүнү каалады. Дүйнө жүзүндөгү 100 миңдеген мусулмандар ажылык зыярат үчүн Сауд Аравиясына келе баштады. 9 августтан 14 августка чейин Мекке жана Медина шаарларындагы диний жөрөлгөлөргө дүйнөдөгү 2 миллиардтай мусулмандын 2 миллионго жакыны катышат. Быйыл Ирандан мурдагыдан көп зыяратчы келери күтүлүүдө. 2015 Мекке шаарындагы диний жөрөлгө учурунда Ирандын 2300дөй жараны Тебелендиде калып каза тапкандан кийин Тегеран жылдык зыяратты бойкоттогон болчу. Быйыл ажылык жөрөлгөлөр Перс булуңундагы саясий жана аскердик чыңалуу күчөп турган учурда өтүп жатат. Жалал Абад облусунда адам өлтүрүүгө шектүүделип изделип жаткан адам кармалды. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ушул жылдын 27-июлунда ага карата Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Кылмышка шектүү Сузак районунун Жаңы Жер айылынын тургуну. Анын жашынып жүргөн жери аныкталып, ыкчам издөө иштеринин натыйжасында бүгүн саат 9:30 чамасында Жалал Абад шаарынын Спутник ичи районунда кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө жүргүзүлүүдө. КСДП төрагасынын орун басары Фарид Ниязов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилгендигин ички иштер министрлиги билдирди. Анын баш коргоо чарасы эртең тандалат. Бүгүн мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева менен үзөңгүлөшүү депутат Ирина Карамушкина суракка чакырылган. Ал эми Атамбаев кечээ атайын операция учурунда кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, 26 августка чейин камакта калтырды. Оппозицияда жүргөн саясатчы Равшан Жээнбеков Кой Таш айылындагы окуя боюнча суракка чакырылды. Ал бүгүн саат 3-тө ички иштер министрлигине суракка чакырылган. 7 августта Атамбаевдин короосуна кирип барган спецназтардын 6-сы барымтага алынган. Алар эртеси күнү кое берилген болчу. Ал эми ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун айтымында туткундалган аскерлерди Равшан Жээнбеков өз жоопкерчилигине алып калган.